15-бөлүм. Теңирди мактап ырдаймын, анткени ал улуу иштерди жасады. Атчанды аты менен кошо деңизге чөктүрдү. Теңир менин сепилим, мактоо ырым. Ал мени куткарды, ал менин Кудайым, аны даңазалап ырдаймын. Ал атамдын Кудайы, аны даңктаймын. Теңир майдандын баатыры, Жахаба анын ысымы. Фараондун аскерин, арабаларын чөктүрдү, тандалган аскер башчыларын Кызыл деңизге чөктүрүп өлтүрдү. Аларды суу басып калды, алар суунун түбүнө таш чөккөндөй чөгүштү. Теңир сенин оң колуң даңкталды, сенин оң колуң душманды талкалады. Өзүңө каршы чыккандарды өзүңдүн даңкыңдын улуулугу менен кыйраттың. Сенин каарың аларды саман сыяктуу өрттөп жиберди. Теңир, сенин демиңен деңиз эки жакка тартылды, суу эки тарапка көтөрүлүп, дубалдай болуп калды. Айлампалар деңиздин ортосунда токтоп калды. Душман мындай деди: сая кууп жетем, олжоону бөлүп алам, жаным олжоого тоет, кылычымды кынынан сууруп алып, аларды өз колум менен кырам. Сен шамалды айдадың, ошондо аларды деңиз басып калды. Коргошун сууга чөккөндөй алар сууга чөгүп өлүштү. Кудайлардын ичинде Теңир, сендей ким бар? Ыйыктыгы менен улуу, мактоого татыктуу кереметтерди жаратуучу сендей ким бар? Сен өзүңдүн оң колуңду сунганда аларды жер жутуп кетти. Сен өзүң куткарган ушул элди райымың менен жетелеп баратасың. Ыйык жайыңа өзүңдүн күчүң менен коштоп баратасың. Элдер угуп титиреп жатышат. Пелиштинин тургундарын коркунуч басты. Эдом төрөлөрү дүрбөлөңгө түшүштү. Маап уруу башчылары калтырап коркушту. Канаандын бүт тургундары мүңкүрөштү. Аларды чоң коркунуч бассын, Теңир. Өз элиң, өзүң жараткан элиң өтүп кеткенче, алар сенин улуу күчүңдөн таштай катып калышсын. Теңирим, сен өз элиңди өзүңдүн улуу тооңо, сен өзүң турак жай кылып алган жерге, эгедерим, өзүң жасаган ыйык жерге алып барып жайгаштыр. Теңир түбөлүккө падышачылык кылат. Фараондун аттары менен арабалары жана атчандары деңизге киргенде, Теңир аларды карай деңиз суусун бурду. Ал эми Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Арундун карындашы пайгамбар аял Мириям колуна дап алды. Анын артынан бүт аялдар дап кагып кубанычтуу чыгышты. Ошондо Мириям алардын алдында Теңирди мактап ырдагыла, анткени ал даңкталды, атчандар менен аттарды деңизге чөктүрдү деп ырдады. Анан Муса ысрайылдыктарды Кызыл деңизден алып чыкты. Алар Шур чөлүнө келишти. Чөлдө 3 күн жол жүрүштү, ичкенге суу таппай коюшту. Анан Марага келишти. Бирок ал жердин суусун иче албай коюшту, анткени ал суу ачуу болчу. Ошондуктан ал жерди Мара деп аташты. Ошондо эл Мусага эмне ичебиз деп наалыды. Муса Теңирге кайрылды. Ошондо Теңир ага бир жыгачты көрсөттү. Муса аны сууга ыргытканда суу таттуу болуп калды. Ошол жерде Кудай элге мыйзамдары менен көрсөтмөлөрүн берип, ошол жерде элдин ишенимин сынады. Теңир аларга мындай деди: эгерде Кудай Теңириңди уксаң, анын алдында ага жаккан иштерди жасасаң, анын осуяттары менен мыйзамдарын аткарсаң, анда мен Мисирдин башына салган илдеттердин бирин да сага жолотпойм. Анткени мен сени айыктыруучу Теңирмин. Анан Исраил уулдары Эйлим деген жерге келишти. Ал жерде 12 булак атылып, 70 курма дарагы өсүп турчу. Алар ошол суулардын боюна кошуун болуп жайланышты. 18-бөлүм. Иса шакирттерине дайыма сыйынуу жана чөкпөө жөнүндө мындай үлгү насаат аңгем айтып берди. Бир шаарда Кудайдан коркпогон, адамдардан уялбаган сот болуптур. Ошол эле шаарда бир жесир аял бар экен. Аял сотко кайра келип, мени каршылашымдан корго деп өтүнөт. Бирок сот көпкө чейин анын өтүнүчүн аткаргысы келбейт. Акыры ал өз ичинен: Кудайдан коркпосом да, элден уялбасам да, бул жесир аял мага тынчтык бербегендиктен аны коргоюн. Ал келе берип мени тажатпасын дейт. Анан Теңир мындай деди: адилетсиз соттун эмне дегенин уктуңарбы? Кудай өзү тандап алган, өзүнө күнү түнү жалынган адамдарды коргобойбу? Создук турса да аларды коргойт. Силерге айтып коеюн, аларды тез эле коргоо калат. Бирок адам уулу келгенде жер үстүнөн ишеним табалар бекен? Өздөрүн адил адам эсептеп, башкаларды басынткан кээ бир адамдарга да Иса мындай үлгү насаат аңгем айтты. Эки адам сыйыныш үчүн ибадатканага кирет. Алардын бири фарисей, бири салык жыйноочу экен. Фарисей туруп алып ичинен мындай деп сыйынат: Кудайым, сага ыраазымын, анткени мен башка адамдарга окшоп талаптанбайм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм жана мына бул салык жыйноочудай эмесмин. Мен жумасына 2 жолу орозо кармайм, тапкан баардык кирешемдин 10-дон 1 бөлүгүн берем.
Салык жыйноочу болсо алыс туруп алып, асманды кароого да батынбастан көкүрөгүн койгулап, "Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр" деп сыйынат. Силерге айтып коеюн, фарисейге караганда бул адам Кудай алдында көбүрөөк акталып үйүнө кетти. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Колун тийгизип койсун деп кээ бирөөлөр Исага наристелерин алып келишти. Муну көргөн шакирттер аларга тыюу салышты. Бирок Иса наристелерди жанына чакырып, шакирттерине мындай деди: "Балдардын мага келүүсүнө жол бергиле, аларга тоскоолдук кылбагыла, анткени Кудайдын падышачылыгы ушундайлардыкы. Силерге чындыкты айтып коеюн, ким Кудайдын падышачылыгын баладай кабыл албаса, ал ага кирбейт." Башчылардын бири Исадан: "Жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылышым керек?" деп сурады. Исага: "Мен эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа, ата-энеңди сыйла деген мыйзамдарды билесиң да" деди. "Булардын баарын мен жаш чагымдан бери сактап келем" деди ал. Иса муну укканда ага мындай деди: "Сага дагы бир нерсе жетишпейт. Колуңда болгондун баардыгын сатып, жакырларга таратып бер. Ошондо сенин асманда казынаң болот. Анан келип менин артымдан ээрчи." Муну укканда башчынын көңүлү чөгө түштү, анткени ал өтө бай эле. Иса анын көңүлү чөгө түшкөнүн көрүп, байлардын Кудайдын падышачылыгына кирүүсү кандай кыйын. 25. Анткени бай адамдын Кудайдын падышачылыгына кирүүсүнө караганда төөнүн ийненин көзүнөн өтүүсү оңоюраак деди. Муну уккандар: "Анда ким куткарылат?" дешти. Ошондо Иса: "Бул адамдын колунан келбейт, бирок Кудайдын колунан келет" деди. "Мына, биз баарын таштап сени ээрчип жүрөбүз" деди Петр. Ошондо Иса шакирттерине мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгы үчүн үй жайын, же ата-энесин, же ага-инилерин, же эже карындаштарын, же аялын, же балдарын таштаган адам бул дүйнөдө алардан көп эсе алат жана келечекте түбөлүк өмүргө ээ болот." Иса 12 шакиртин четке чыгарып алып, аларга: "Мына, биз Иерусалимге бара жатабыз. Ал жерде пайгамбарлар аркылуу Адам уулу жөнүндө жазылгандардын баары орундалат. Анткени аны бутпарастардын колуна салып беришет. Алар болсо аны шылдыңдашат, кордошот, бетине түкүрүшөт, камчы менен сабашат, анан өлтүрүшөт. Бирок ал 3-күнү тирилет" деди. Шакирттер болсо бул сөздөрдүн эч бирин түшүнүшкөн жок. Бул сөздөрдүн мааниси алар үчүн купуя болгондуктан айтылгандарды түшүнүшкөн жок. Иса Жерихо шаарына келе жатты. Жол боюнда бир сокур адам кайыр сурап отурган эле. Өзүнүн жанынан көп кишилердин өтүп бара жатканын уккан ал: "Эмне болуп жатат?" деп сурады. Ага: "Назареттик Иса өтүп бара жатат" деп жооп беришти. Ошондо сокур адам: "Иса, Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деп кыйкырды. Алдыда келе жаткандар анын унчукпай калуусун талап кылышты. Бирок ал: "Дөөттүн уулу, мага ырайым кылчы" деп мурункудан да катуу кыйкырды. Иса токтоп, аны өзүнө алып келүүнү буйруду. Сокур адам жакын келгенде Иса андан: "Менин эмне кылышымды каалайсың?" деп сурады. Ал ага: "Теңир, менин көзүм көрсө экен" деди. Ошондо Иса ага: "Көзүң көрсүн, сени ишенимиң куткарды" деди. Ошол замат анын көздөрү көрө баштады. Ал Кудайды даңктап Исаны ээрчип жөнөдү. Муну көргөн бүт эл да Кудайды даңктады. 33 бөлүм. Ошондуктан Аюп, менин сөздөрүмө кулак сал. Менин баардык сөздөрүмдү ук. Мына мен оозумду ачып жатам. Менин тилим көмөкөйүмдө сүйлөп жатат. Менин сөздөрүм таза жүрөктөн чыгат. Оозум таза билимди сүйлөйт. Мени Кудайдын руху жараткан. Мага кудуреттүү Кудайдын деми жан берген. Эгерде жооп бере алсаң, жооп бер. Даярдан менин алдымда сүйлө. Кудайдын алдында мен да сендеймин. Мен да сага окшоп топурактан жаратылгам. Ошондуктан менден коркуп тынчың кетпесин. Менин колум сен үчүн оор болбосун. Сен менин кулагыма сүйлөдүң. Мен сенин сүйлөгөн үнүңдү уктум. Сен: "Мен тазамын, кемчилигим жок. Күнөөлүү эмесмин, менде жалганчылык жок. Бирок Кудай менден айып тапты. Мени өзүнүн душманы деп эсептейт. Менин буттарымды көзөнөк жыгачка салып, менин баардык жолдорумду карап турат" дедиң. Сенин ушинтип айтканың туура эмес. Мен сага муну далилдеп берем, анткени Кудай адамдан жогору. Эмне үчүн сен аны менен айтышып жатасың? Ал өзүнүн иштеринин биринин да эсеп кысабын бербейт. Кудай бир жолу айтат, эгерде аны байкабай калышса, экинчи жолу түшүндө, түнкү көрүнүштө, адамдардын баары уктап жатканда, төшөгүндө үргүлөп жатканда айтат. Ошол учурда ал адамдын кулагын ачып, өзүнүн насаатын куят. Адамды кандайдыр бир жаман иштен буруп кетиш үчүн жана анын текеберлигин жок кылыш үчүн, анын жанын туңгуюктан сакташ үчүн жана анын өмүрүн кылычтан, өлүүдөн сакташ үчүн ошентет.
же болбосо ал оору аркылуу, сай сөөгүн сыздаткан оору аркылуу төшөктө жатып эсине келет. Анын нанга көңүлү чаппай калат, жаны жактырган тамакты жээрип калат. Эти качат, көрүнбөгөн сөөктөрү көрүнүп, оркоюп чыгат. Анын жаны көргө, өмүрү өлүмгө жакындайт. Эгерде анын адамга түз жол көрсөтүүчү, миңдеген периштелердин бири болгон насаатчы периштеси бар болсо, Кудай ага бооруп, аны көрдөн куткар, мен анын жаны үчүн төлөнүүчү кун таптым дейт. Ошондо анын денеси жаш кезиндегиден да жаш болуп калат. Ал өзүнүн жаш чагына кайрылып келет. Кудайга сыйына турган болсо, ал ага ырайым кылат. Ал анын жүзүнө кубаныч менен карайт. Адамга адилдигин кайра берет. Ошондо ал адамдарга карап мындай деп айтат: мен күнөөгө батып, чындыкты бурмалагам, бирок жазаланган эмесмин. Ал менин жанымды көрдөн куткарды. Ошондуктан менин өмүрүм жарыкты көрүп жатат. Кудай адамга ушунун баарын 2-3 жолу кылат. Анын жанын көрдөн алып калыш үчүн жана тирүүлөрдүн жарыгы менен жарык кылыш үчүн ушундай кылат. Көңүл бур, Аюп, ук мени, үндөбө, мен сүйлөйүн. Эгерде айтар жообуң болсо айт, сүйлө. Анткени мен сенин актанышыңды каалар элем. Эгер жок десең, анда мени ук, унчукпа. Мен сени акылмандыкка үйрөтөм. 3 бөлүм. Чыны менен эле биз өзүбүздү силерге кайрадан тааныштырышыбыз керекпи? Чыны менен эле биз кээ бирөөлөр сыяктуу силерге мактоо катын жазганга, же силерден ошондой кат алганга муктажбызбы? Жүрөгүбүзгө жазылган баардык адамдар таанышып да, окуп да жаткан биздин катыбыз силерсиңер. Силер биздин кызматыбыз аркылуу сыя менен эмес, тирүү Кудайдын руху менен таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазылган Машаяктын каты экендигиңерди өзүңөр эле көрсөтүп жатасыңар. Биз Кудайдын алдында Машаяк аркылуу ушундай ишенимге ээ болдук. Биз өзүбүз бир нерсе жөнүндө ойлонууга жөндөмдүү эмеспиз. Биздин жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Ал бизге жаңы келишимдин кызматчылары болууга жөндөмдүүлүк берди. Бул кызмат болсо мыйзам тамгасына эмес, рухка негизделген кызмат. Анткени мыйзам тамгасы өлтүрөт, ал эми рух өмүр берет. Мусанын жүзүнөн өчө турган нур чачырап тургандыктан Исраил уулдары анын жүзүн карай алышкан эмес. Ташка чегилип жазылган өлүм алып келүүчү мыйзам тамгасынын кызматы ушундай даңктуу болсо, рухтун кызматы андан бетер даңктуу. Адамды айыптоо кызматы даңктуу болсо, адамды актоо кызматы андан бетер даңктуу. Азыр даңкталып жаткан кызмат менен салыштырганда, мурун даңкталган кызмат даңктуу болбой калат. Анткени өтүп кетчү кызмат даңктуу болгон болсо, азыркы кызмат андан бетер даңктуу. Ушундай үмүтүбүз бар болгондуктан кайраттуулук менен кызмат кылып жатабыз. Жүзүндөгү нурдун өчүп бара жатканын Исраил уулдары көрбөсүн деп, жүзүнө жабуу жаап алган Мусадай эмеспиз. Бирок Исраил уулдарынын акылы караңгыланып калган. Анткени байыркы келишимди окуп жаткан алардан ошол жабуу ушул күнгө чейин алынбай турат. Ал жабууну Машаяк гана алып сала алат. Муса пайгамбардын китептерин окуп жатышкан алардын жүрөктөрүндө ушул күнгө чейин жабуу бар. Бирок Теңирге кайрылышканда ал жабуу алынат. Теңир рух, Теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Биз баарыбыз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз ага окшошкон сайын бир даңктан бир даңкка өтүп өзгөрүлүп жатабыз. Бул Теңирдин руху аркылуу болуп жатат.